Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы сиздердин назарыңыздарда. Ал эми алдыда кандай талант, кандай өнөрүн көрсөтөт болду экен деп кызыгып турсаңыздар, бизден алыстабаңыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыркы заман көбүнчө ушу интернет заманы болуп, көпчүлүк бир туугандар болобу, курсташтар болобу, классташтар болобу, баардыгы ушул интернет аркылуу байланышып, тааныбаган адамдар таанышып калган заманда жашап атканыбыз баарыбызга белгилүү. Андыктан ушул интернет жылдызы болуп, алыскы Баткен областынан келип калган биздин ардактуу эжекебиз бар. Ким десеңиздер, Кыргыз Республиканын билим берүүнүн мыктысы, музыка мугалими, Баткен областынын Жаңы Жер айылынын тургуну Максуда Умарова эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Алыскы жолдон кыйналбай жакшы келдиңизби? Жакшы эле келдим, рахмат. Алгач ирет кыргыз элибиз менен амандашып, саламдашып алабыз. Жалпы кыргыз элимди мени коштоп, колдоп жаткан элиме, жалпы баарыңыздарга чын жүрөгүмдөн салам айтамын. Алгач ирет ушу сөз башынан болсун, сиз ушул жаркылдап аккордеонду колуңузга алып, өзгөчө азыр кыргыз элибизде айымдар аккордеон ойногондор аз, билесиз. Анан ушул колуңузга оордугуна карабай аккордеонду кармап, сонун созолонто обон созуп, кыргыз элибиздин жүрөгүнөн орун алган сонун бир чыгарманы аткарып чыктыңыз. Кененирээк бир маалымат бериңизчи, кандай болуп, эмне болуп чыгып калдыңыз интернетке? Жакшы болот. Мен өзү Баткен районунун Жаңы Жер деген айылында музыка мугалими болуп иштейм. Бул өзүбүздүн баягы үй бүлөбүздө отуруп ырдаган эле ырыбызда, анан бирөөлөр тартып самурай деген немеден барып калыптыр да балдар. Ошондо балдар тартып коюп таштап койгон экен, ошол менен эле чыгып кетти. Мен өзүм деле берген жокмун да. Өзүңүз ушул мезгилде, ушул жаш курагымда интернет жылдызы болом деп ойлодуңуз беле? Кыялдан чоң болом деп ойлогон эмес. Бул нерсенин баары буйруктан экен, Анда алгач ирет ушул чыгармаңыздан сураналы кандай? Макул, жакшы болот. Токтобаевдин ошо певештин Каркырамды өтө көп суранып, өтө жакшы ой пикирлер жазышыптыр. Ошолорду жалпы ошол суроолор боюнча ушуларды аткарып берип койгон да. Каркырам деген Токтобаевдин Каркырам деген. Сөзү обону ошо Болот Токтобаев агаңызга таандык. Обону. Düşümde ben körüm
Ketimidan sunarlap bay çiçek Жақшы үміт мендегі жабырқады өңгөдү жақындықтың алысы жаным сезіледі ей қақырым қарлығама алу үшін қалдыма ақ тілдегі ашықты айдалалды аттым чындыгында эле ар бир уккан угарманыңыздын жүрөгүнөн орун алгандай ар бир баягы жүдөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп жүрөгүңдөн чыгарар аткарат экенсиз. Чыгармачылык ийгилик сизге. Рахмат. Анан мен сизге аябай кызыгып үнүңүздү угуп, кубулжуган үнүңүздү кантип сактайсыз? Эми эчтеке деле кылбайм, эми Кудайдан болгон үйүн болуш керек, талант болуш керек. Эми таза эле мындай кылып сактабайм мен. Болгон эле үнүм болгон. Бул талант негизи ата тектен келет деп коет го. Ата жагыңызданбы же апа жагыңыздан келгенби сизге? Ооба. Менин өзү ата энем ушундай музыка жандуу адамдар болушкан да. Атам да апам да раматтылык. Атам комузда чоордо ойнойт. Апам уус комузда ойночу эле да. Анан бир туугандарым бүт баары ойнойт. Аккордеон ойнойт, комузда ойногону бар. Эми чыгармачы мындай немеге баягы музыка жандуу үй бүлө да, музыкага жакын болуп. Музыка жандуу. Сиз окуп билим алгансыз да, музыка жаатында? Ооба, Оштон педучилищаны бүткөнмүн да, музыка бөлүмүн бүтүп. Ошол мезгилде ырдап чыгыш оор болду беле же үй бүлө жагынан? Эми турмуш шартка байланыштуу ырдабай калдым. Ырдабай анан болду, ошол бойдон ырдабай калдым деп ойлодуңуз да? Анан ушул жашыңызда жылдыз болом деп ойлогон эмессиз да, бүттү ырдабай калдым, мугалим бойдон калдым дедиңиз да? Мугалим бойдон калдым деп, ооба. Ал канчалык ойлонуп ичиңиздеги бугуңузду чыгара албай калсаңыз дагы баары бир талант ташты жарып чыгат деген бар экен да кыргыз элибизде. Анан болбой эле мынакей кыргыз элин дүңгүрөтүп жүрөгүнөн орун алып мына сонун үнүңүз менен элибизди арбап турган чагыңыз азыр. Анан азыркы тапта дагы деле мугалим болуп эмгектенесиз, э? Ооба, азыркыга чейин ушул окуу жайды бүткөндөн баштап азыркыга чейин иштеп келатам. Азырда иштеп. Мугалим болуп иштеп келе жатам деп атасыз. Анан устат шакирт деп коет го. Анан кийин окуучуларыңыз барбы сиздин дагы? Ооба, окуучулар. Аккордеон ойноп, ырдаган балдар, бирок мындай чыгышпады да. Башка өздөрү башка кесипке эле мындай болуп кетишти. Хобби катары. Хобби катары көп үйрөнүп алышты. Аккордеон үйрөнүштү балдар. Көбүнчө окуучулар кайсы сабакты жакшы көрөсүңүз? Мектептен музыка сабагын жакшы көрөм дейт да көбү эле. Анан көбү эле келип ырдагысы келет да. Анан бирок сиз ошо чыныгы ырдай турган окуучуларды кантип тандайсыз? Чыныгы эми өзү эле билинет да, ырдатканда эле уже сразу эле алып кеткен балдар өзүнүн таланттуу балдар. Ошо слухуга карап тандайм. Сразу эле ырдатсаң арасынан өзү жылдыздай эле жаркырдай эле чыгып турат, ошентип тандайм. Анан ушу шакирттериңизден азырынча баягы топту жарып чыккан шакирттериңиз жок, э? Өздөрүнүн хоббиге. Өздөрү үчүн үйрөнүшөт экен да. Анда эмесе сизден дагы бир жагымдуу чыгарма сураналык. Макул, анда Зайырбек Султанов агайымдын Кайчы жолдор деген ырыны аткарып берейин анда. Aşık gezde aşk beni süpürdü batılan bay ben ne demiştim kerengdikçe kulak döndü batılan bay
Kerendikке kulak bilgen menden qanday arga tabarım ayçı ötkün boyuzumdu kalsa endi taqdir degen ayçı ötkün boyuzumdu kalsa endi taqdir degen Jolukanda doşulduğunga karnay yumuşak koldurundu tazalıkta karab dünya ayçı ötkün yollarındı tazalıkta karab dünya ayçı ötkün yollarındı kayçı ötkün yollarındı. Çok rahmat. Şu internette bir günde эле жылдыз болуп чыккан Бегайым Турузбековадан кийин эле сиз болдуңуз окшойт да. Андан кийинки мынакей элибизге интернет жылдыз болуп чыктыңыз, канча деген элдер сизге каалоо тилектерин айтып, талантыңызга баа берип жатат. Анан мындан дагы ушундай улантайын деген оюңуз барбы чыгармачылыкта? Буюрса, Кудай буюрса, улантам деген оюм бар. Өзүңүз мындай илхом деп коет го кыргызда. Илхом келип бир мындай ыр жаратайын же обон жаратайын деген. Эми мен дагы 1, 2, 3, 4 обон бар да. Анан мен мындай эл кандай кабыл алат? Бул кулактын ыры болуп калабы же жүрөктүн ыры болуп жеткире аламбы деп эле ушу өзүм ырдап коюп качан чыгарсам болот эми ушуну билип уктуруп же койсом жок кое турайын да кичине ушу оюнча эле катылып жүрөт эми аракет кылып эми бир таразага коюп көрөм го элдин таразасы кана. Балким ачыла элек сундукта бычыла элек кундуз бар демекчи. Балким ошол ырларыңыз дагы элибиздин жүрөгүнөн орун алаттыр. Буюрса. Ыр эгерде сиздин жүрөгүңүздөн орун алып ошол нерсени ырдайм десеңиз, эч качан жашырбаңыз. Анткени жашырсаңыз сандыкта кала берет ошол ойдон. Алып чыгышыңыз керек. Балким мынакей кыргыз элибизде жакшылык тойлор болуп атат, жакшылыкта ырдалган кулактын ыры болбосо дагы мынакей жакшылык тойлордо ырдалса дагы мына кыргыз элибизде деген канча деген жакшылык тойлорго барасыз, ошол жерден ырдасаңыз канча деген адам угат дегендей. Анан баягы жүрөктө турган көксөөнү эч качан жашырбаңыз демекчимин. Анткени мынакей алтындай куулжуган үйүңүз бар экен. Мен аябай сизге суктанып аткам. Эмнеге дегенде өзүңүз тыпыйган кичинекей эле эжекем экенсиз. Анан кийин чоң аккордеонду көтөрүп алып, кантип үйрөндүңүз? Ошого мен аябай суктанып атам да. Эмне үчүн комузду тандаган жоксуз? Эмне үчүн скрипка, гитара тандаган жоксуз? Гитарада ойнойм, Ямахада да ойнойм, баянды ойнойм, Оғыз комуз ойнойм, комуздан ойнойм. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей сиз баардык инструментти ойнойт турбайсыз. Комуз ойнойсузбу? Эң сонун. Эми өзүмдүн спесим баян. Мына Баян. Анан бул сырлар ачыла баштады. Аккордеон өзүмдүн кызыгуу менен үйрөнүп алган аспап да эми. Өзүнүн спесим, өзүнүн негизи баян. Баянды негизи нота менен үйрөндүңүз, Ооба. Анан баянга салыштырмаланан кийин аккордеонду үйрөнүп кеттиңизби? Кызыгуу менен, Кызыгуу менен. Кантип нота жок эле кантип үйрөндүңүзбү аккордеонду? Эми өзүңдө нар жагыңда кичине неме болсо, аракет кылсаң үйрөнүп алат экенсиң да, кайсы деген кызыгуу болсо. Анан үйдөгүлөр, өзүң кичинекей болсоң, анан кийинтеген эмени эмнеге үйрөнөсүң деп каршы болгон жокпу? Жок, каршы болбойт, алар деле түшүнөт да, алар деле аккордеон ойнойт, ойногону бар. Комуз ойногону, гитара ойногондор бар да.
Гитараны деле ошентип нота жолу эле үйрөнүп алдыңыз. ооба алар ошо баяндан башкасын өзүм жөн эле мындай кызыгуу менен үйрөнгөм да. Анан бүгүн ошол канча инструмент билет экенсиз, бирок тандап келип ушу аккордеонду алып келдиңиз биздин аккордеон жеңил да удобный, анын аркы кичине мындай. Гитара, комузуңузду ала келсеңиз абдан да Буюрса эми сонун болмок экен. Кудайым буюрса эмки биздин коногубуз болуп келип калган мезгилде баардык инструменттериңизди алып келип ойноп берет деген үмүттөбүз. Кудай буюрса. Дагы бир жакшы чыгарма сураналы эжеке. Мен сизди ырдаткым эле келип атат. Токон Эшбаевдин 12 айым деген ырын аткарып берейин анда. Ушундай жагат ушул ыр мага. Jaz güdüm, cazda gelme küzgü kaldı. Küsküdüm, kızda gelme kışka kaldı. O şendi, 12 ayım ötüp gitti. O şendi, her bir gün kaynadı. O şendi, 12 ayım ötüp gitti. O şendi, her bir gün kaynadı. Ben seni çaşları çocuğum büyüttüm. Ben seni kansamoluk toydan büyüttüm. Büyüttüm ömür boyu gelmesin da. Güdüm caş kumarın tarkamayınca. Güdüm ömür boyu gelmesin da. Güdüm caş kumarın tarkamayınca. Эң сонун. Бул чыгарма менен кандай жакшылыктар болсун кыргыз элибизде. Ушул чыгарма менен ачабыз да тойду көбүнчөчү. Элдин жүрөгүнөн орун алган мыкты чыгармаларды, анан мындай олуттуу оор чыгармаларды ырдайт экенсиз да. Анан бул сизге кыйынчылык жаратпайбы? Жок. Мындай инструментти ойноп мен сизди аяп кеттим. Аяп кеттим. Мындай ойноп атсаңызчы. Жок, кайра ушу жеңилдейин да сайын. Тим эле ыйлагым келип кетти азыр сиз ырдап атсаңыз. Чындыгында. Сиз айтып атпайсызбы, мен азыр өзүмдүн обондоруман корком, элге жеткире аламбы депчи. Сиз ушундай оор чыгармаларды жеткире ырдап аткандан кийин сиз коркпой эле аттана бергиз өзүңүздүн чыгармаларды чыгарганга. Анткени ушул чыгармаларды сизден башка канча деген инсандар ырдап жүрөт. Анан ушу сиз ырдап, сиз жүрөккө жеткиргендей жеткире алышпайт да. Абдан сонун адамдын жүрөгүнөн орун алгыдай мындай бир бүт дүйнөңүз менен кирип кетет экенсиз да ырдап аткандачы. Анан ырык коржонуңузда сизде канча ыр бар? Ушундай бир толкундануу менен ырдап жүргөн. Эми көп ыр, көп. Же баардыгы эле ырды укканда эле сразу ушундай эле ырдап саласызбы? Ырдап кете берем баардыгы эле ырды. Кайсын ким ырдайм десе ырдап ойноп берем. Өзүм ырдагым келсе ырдап кетем. Чыныгы талант да, чыныгы. Токтоп албайм да, ошо унутсам жакшы ырдап кетем. Жакында эле Ырысбай Абдыкадыров агабыздын туулган күнүнө карата иш-чара өттү, жакында эле. Анан ушу сиз дагы ошо Ырысбай Абдыкадыров агабыздын ырларынан ырдайсызбы? Ырдаймбы, азыр конкурстарына катышып жүрөсүзбү? Катышып жүрөм. Бир жолу катыштым да, көп катышпайм да, көп
баягы шартка байланыш катышпай калам. Бир жолу Баткенде бир немесин өткөргөндө катыштым. Мындан кийинки көп шарттарыңызды эми чыгармачылыкка жумшаңыз, Буюрса. буюрса. Сизден дагы көп чыгармаларды күтөлүк. Анткени чыныгы талант мынакей элибизден чыгат да. Анан ушу агабыздын ырларынан да ырдап жүргөн болсоңуз, дагы деле сурагым келип атат да, ырдап бериңизчи. Эми текстери унутпаган болушу да керек. экенсиз. Sensin erkin özgün dağlarım, bir de yakın bir de yalnız karanlık. Yoluna yürüdüm sulayım, alıp koycu sügönüydüm ellegin. Yoluna yürüdüm sulayım, alıp koycu sügönüydüm Çaşır üçün tibesi dar kerelim, ak sürdü galmiş kerelim. Çöpöktüm çölünderim kuyutama, ürkmemeni tükürüne salanır. Çöpöktüm çölünderim kuyutama, ürkmemeni tükürüne salanır. Мынакей сизден куулжуган үнүңүздү угуп көрүп, анан кыргыз элибизде азыр жакшылык тойлор көп болуп атпайбы? Ооба. Ушул жакшылык тойлорго чакыруулар түшөбү сизге? Ооба, ошо айылда тойлор болсо ЗАГСтарга да чакырат, ЗАГС балдарды отурган. Сиздерде өзгөчө ошо жандуу үн менен чыгат ЗАГСга? Ооба, ошондой азыр ушундай экен о балдарда. Эже келиңиз бизге ойноп бере калыңыз десе, барып ойноп берем. Анан ошо тойдо көп жүрөбүз да, чындыгында. Анан ушул мындай кызыктуу окуялар болобу? Мындай эстей калган окуяларыңыз барбы тойдо? Көөлүү болот, кызыктуу окуя кайсы көөлүү. Өзгөчө сиздерде жана салтка байланыштуу кызыктуу окуялар көп болот го. Кызды барып сатып алыш үчүн кечке ырдатып, анан сиз ташап кетпейсизби? Ырда кечке ырдашат го, кызды көрүш үчүнчү. Азыр уже кызык эле ошо экен да, кыз немеден түшпөй койчу эле го, азыр эркек балдар түшпөй коет экен го. Ушундай кызыктар болот, ушундай кызык неме. Илгери кыздар түшпөй коючу да, азыр эркек балдар түшпөй коет экен. Күйөө баланы түшүрүш кыйын болот, күйөө балдар. Күйөө баланы түшүрүш үчүн Аны ошондо тартып бересиң да, түшкүчөктү. Ташап кетпейсизби? Тажабайсың да, эми ошо балдар музыка менен турушу керек экен да, түшкүчөктү ошол адам колдоп, коштоп. Анан мен мындай байкашымча сиз ушу аккордеон менен эле мындай дагыра түштөп туруп эле бийлет салып турушасыз. Бийлет. Өтө кызыктуу экен. Сиз менен мындай тойлордо жүрсөк мындай жеңил өткүдөй экен тойлор. Абдан сонун. Анан сиз айтып атпайсызбы, чыгармачыл үй бүлөдөнбүз деп, жана ушу баардыгыңыз үй бүлөңүз менен бирдикте чыгармачылыкта жүрүп атпайсызбы? Анан мындай сахнага аттанган эч ким болгон жокпу? Жок, ошондо болгон жок. Баардыгыңыздар эле үйдө өзүбүзчө эле кичине мындай отурганда кичине. Ошентип эле кылабыз. Анан мугалимдик кесип менен эле Ооба, өздөрүнүн кесиптери бар да бүт. Бул кошумча немелери да.
Сиздер үчүн бул чыгармачылык бул хобби экен да? Хобби, хобби. Ар бир туугандарыңыздын өзүнүн кесиптери бар, Кесиптери бар. Чогулганда эле бир туугандар Ооба. чогуу чер жазып ырдап. Ырдап калабыз. Анан бир туугандарыңыз дагы ошо сизге окшоп ар кандай багыттагы инструменттерди ойной алышабы же сиз элеби? Мен эле көбүрөөгүн ойнойм, алар бирден ойношот да. Жок дегенде. Жок дегенде. Ооба. Ардактуу телекөрүүчүлөр, убакыт учкан куш дейт. Бир аз дагы болсо сиздерге Максуда эжекебиздин өнөрүн тартуулап бере алдык деген ойдобуз. Эжекебиз, сизге эркин микрофон берелик кыргыз элибиз менен. Жакшы, рахмат. Сизге дагы чоң рахмат, чакырышыңар менен чоң рахмат. Эми кыргыз элиме, жалпы ошо кыргыз эли элдер жакшы ой пикирлерин айтып атышат. Ошолорго мен өзүмдүн жүрөгүмдүн түпкүрүнөн чыккан чоң рахматымды айтам. Рахмат сиздерге, жалпы көрүүчүлөр, угуп жаткан угармандар, сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат баарыңызга. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик, табылыкпаган эмгек каалайбыз. Ушул жашка келип, мынакей топту жарып, кыргыз элибиздин жүрөгүнөн орун алып, мынакей сонун чыгармаңыз менен элибизди сүйүндүрүп турасыз. Анан сизден дагы бир мындан дагы ашкан жагымдуу чыгармаларды күтөбүз. Талыкпай иштей бериңиз, ишиңизге ийгиликтерди кааламакчыбыз. Бар болуңуз. Рахмат силерге да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программабыз убагына келип жетти. Сиздер менен коштошпойбуз. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.